Salam dostlar, bu videoda biz sizler menen çoğu Mercedes-Benz Vito yük taşıcı furgon minivan maşinasını qarab görөбүз. Bu videoda men sizlerge minus plus жактарын жана кыскача тарыхын мүнөздөмөсүн айтамын. Bu video siz için faydalı jana manili, ошол себепти видеонун аягына чейин көрүп лайк басып подписка болуңуз. Анда эмесе кеттик. Mercedes-Benz V638 же болбосо Mercedes-Benz Vito birinci поколениясы 1995-жылдан 2003-жылдарга чейин иштеп чыгарылган. Машина Германия өлкөсүндө иштеп чыгарылган. Испания шаарында чогулдурулуп дагы иштелип чыгарылган. Бул микро автобустарды транспорттук машина кылып иштеп чыгарылган. Мындайча айтканда адам ташый турган жана жүк ташый турган кылып. 4 ступенден турган автомат коробкалары менен 5 ступенден турган механика коробкалары менен иштелип чыгарылган. Машинанын бою 1 метр 845 сантиметр, генендиги 1 метр 880 сантиметр, uzunluğu 4 метр 660 сантиметр болгон. Бул машиналардын салмагы 1 тонна 763 килограммдан 2 тонна 70 килограммга чейин болгон. 1999-жылы рестайлинг болуп өзгөчөлөнүп иштелип чыгарылган. Бул машиналардын V200, V280, V230, 220, CD, V200 CD деген модельдери дагы болгон. Машиналардын объемдору 2, 2.1, 2.3, 2.8 литрден болуп иштелип чыгарылган. 82 аттын күчүнөн 174 аттын күчүнө барабар болуп, дизель, бензин моторлору менен иштелип чыгарылган. Бул жүк ташуучу фургондор 895 килограммдан 925 килограммга чейин көтөрөт. 9 адам бата турган автобус. Дизель моторлоруна караганда бензин моторлору күчтүүрөөк. Дизель моторлорунун күчү 69 аттын күчүнөн 98 аттын күчүнө барабар. Бензин моторлору 129 аттын күчүнөн 143 аттын күчүнө барабар болгон. Бул машиналарды компания абдан мыкты деңгээлде жасалгалап иштеп чыгарганга аракет кылган. Бул жүк ташуучу фургондор мыкты машиналар. Эс алганы барган учурда же болбосо жумуш шарттарында дагы мыкты деңгээлде кызмат көрсөткөн машина. Мына ушундай толук кыскача мүнөздөмө жана тарыхы болду. Минус плюс жактарынан айта турган болсок, машина жүк батумдуу, кенен, чоң машина. Мотору жакшы, күчтүү, бензин дизелди көп жебейт. Салон жагы удобный, комфортный десек болот. Олтургучтары, сиденьялары бийик. Айдап бара жатканда бийик болгондуктан бардык тараптар көрүнөт. Узак жолдо дагы өзүнү жакшы көрсөтө алат. Самолет десек болот. Машина бекем машина, эптелип-септелип жасалган эмес. Башында айтып өтүп кеткендей үй бүлө үчүн эс алууга чыккан кездери мыкты кызмат көрсөтөт. Бул нерсем батпай калды деп ойлонбойсуз. Жада калса бизнес тармагына дагы мыкты машина. Машина өзүнө жарашыктуу, шустрый десек болот, резвый. Ходовой жактары дагы бекем. Видеодогудай кылып, кофейни кылып алсаңыз дагы болот. Машина жерден бийик, түгү тийип калбайт. Өңгүл-дөңгүл жолдордо печкалары дагы жакшы иштейт. Сырткы көрүнүшү жагы дагы кооз. Машина чыныгы немец качествосы мыкты машина. Сууда сүзүп бара жаткандай эле мыкты жүргөн машина. Машина жөн жайдан эле бузулуп өнөрүнү көрсөтпөгөн машина. Башкарганга дагы оңой. Машинаны бир сөз менен супер деп койсок жаңылышпайбыз достор. 90-жылдары бул машиналар бүт машиналарды уят кылган машина болгон. Тактап айтканда көпчүлүк адамдар алып мингиси келген машина болгон.
Мына ушундай чыныгы немец. Минус жактарын айта кетейин. Машинага 20-25 жылдын тегереги болду. Мына ошол себептүү жакшы карап минбесеңиз кузов жактарынан чириктер пайда болот. Машинаны бүгүнкү күндөгү жаңы чыккан машиналарга салыштырбаңыз, анткени бул машиналар 90-жылкы машиналар. Жашына карап сиз деп мамиле кылсаңыз мыкты машина. Запчастары кымбат, ремонту дагы кымбатыраак болуп калат. Жакшы карап минбесеңиз тарактаган үндөр угулуп калат. Салон жагы кышында суугураак болот, жылышы кыйыныраак. Машинанын эң эле чоң минусу бул жашы. Достор, бул машиналар чыныгы немец. Минус жагы чынын айтканда жакшы эле карап миниңиз, ошондо минус жагыны көрбөйсүз деле. Мына ушундай толук мүнөздөмөсү плюс минус жактары болду. Видео пайдалуу болду деп ойлойм. Лайк басып подписка болгонуңуз үчүн чоң рахмат. Тааныш досторуңуз менен дагы бөлүшүп коюңуз видеолорду. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуз.